Калыс. Сен кийин чоңойгондо ким болгуң келет? Чоңойгондо мен деген баатыр болом. Ал деген кесип эмес да. Кесип? Кесип деген эмне? Кандай айтсам экен? Кесип деген бул сенин эмгек ишмердүүлүгүң. Ал кесип нээси болуш үчүн сен биринчи мектепте окуйсуң, анан университетте окуйсуң, анан барып ошол кесиптин ээси болосуң. Сиз телевизордогу кыздардай эле сүйлөйсүз го? Рахмат, Калыс. Кандай кесиптер бар? Кел, отурсаң мен сага азыр айтып берем. Азыр. Ой. Айтып бересизби? Ооба. Кесиптерденчи Калыс? Дарыгер бар. Дарыгер дегенчи, мисалы сен ооруп калсаң, анан биз сени ага алып барабыз, анан сени дарылайт. Ой, жакшы экен, Ооба, анан дагы мисалы биздин апабыз деген мугалим да. Ал болсо жанагы кичинекей балдарга А деген тамганы үйрөтөт, анан бирге бирди кошсо канча болот деген апам үйрөтөт да. Мугалим. Чын эле, Ооба. Дагы? Бул болсо өрт өчүргүч. Эгер кокустан өрт чыкса, бизди ошол кырсыктан сактай турчу адамдар өрт өчүргүчтөр. Аларчы Калыс аябай эр жүрөк болушат. Дагычы ашпозчу бар. Ашпозчу? Ооба, алар деген тамак жасашат. Тамактарды өлө даңгы кылып жасашат. Ой, тамак десеңиз курсагым ачып кетти. Калыс, билесизби мен ким болгум келерин? Ким болгуңуз келет? Мен деген журналист болгум келет. Ооба, алар деген аябай акылдуу болушат. Алар деген дүйнө жүзүндөгү иши кылып толтура маалыматтарды адамдарга айтып беришет. Калыс, сен эми түшүндүңбү кесип деген эмне экенин? Ооба, мен эми түшүндүм. Анан ким болгуң келет? Билесизби? Мен деген анда милиционер болом. Ал дегенчи, баатырлардай эле бизди коргойт. Анан жанагы уурларды кармайт да, туурабы? Ооба. Көрдүңүзбү? Мен эми милиционер болом. Эже, мен балдарга барып мактанып келейинчи, милиционер болом деп. Мен кеттим. Балдар, а силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Жооп бергиле, макулбу? Мен барып апамдан сурап келейинчи, кичинекей кезинде ким болгусу келгенин. Ой.